Рахмат, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрагалық кылуучулар. Мынау ушул биринчи жазуу жүзүндө бериш керек деген маселе жок. 51-нчи беринен караңыздар, регламентте комитет тийиштүү деңгээлде даярдаш керек. Эгер депутаттар чыгып сүйлөгөн болсо, могул азыр Камиля Талиева дагы, Нарматова айым дагы абдан туура айтышып атат. А биздин сүйлөшүүбүздүн эмне кереги бар анда силердин? Биринчи окууда талкуу болуп атты да. Бул кишилер конкреттүү түрдө сунуш киргизди да. Дайындоонун эрежесин, кызматтан алуунун эрежесин булар айтышты да. Урматтуу Талант Турдуматович, бөлүмдөр бар, аппарат бар. Илгери ар бир депутаттын оозунан чыкканын таблица кылып жазып турчу. Эмне кылып отурат? Биз түшүнбөйбүз ушуну. Жазып бер, ушул шылтоо болуп калды, жазып бер. Андай болбойт. Регламент азыр мынау күчүндө турган регламентти карасаңыздар да, башка кылсаңыздар да маселе жок. Бул регламентти башынан аягына чейин кайра карайбыз биз. Мыйзамдар өтө чийки кабыл алынып атат, коллегалар. Окулбай атат, каралбай атат. Ошондуктан бул мыйзамды Кайрат мырза, мен бекемдегенге макулмун. Биз күчөтөбүз Кудай кааласа. Сиздерге жеңилдикти, сиздерге боштондукту, көз карандыксыздыкты камсыз кылалы деген ой максат болуп атат бул жерде. Мына Чыңгыз мырза өзүнүн баяндамасында жазыптыр, мен аябай кылдат окуп атам. Конституцияда көрсөтүлгөн укуктар аткарылбай атат. Эмне үчүн аткарылбай атат? Муну карап койсоңор, муну билип койсоңор, мындай деген сунуш мыйзам менен берилет, урматтуу коллегалар. Эгер мыйзамга ошону так кыйшайуусуз аткарылсын деп жазып койсок, ошол аткарылат. Мен жазуу жүзүндө 7 беренеге менин сунушум бар. Мындан Кайрат мырза, мыйзам мыкты болот, көз карандысыздыкка жетесиздер. Жок дегенде мына жерде карасаңыздар, устав, анда мыйзамдын эмне кереги бар? Устав менен жашасыңар. Устав болбош керек. Подзаконный нормативный акты деп жазып алып, натыйжада Конституциялык соттун төрагасы, жогорку соттун төрагасы айткандай, мыйзам бул жакта эле калып устав менен жашап кетип баратат Кыргызстан. Андай болбойт. Ошондуктан жанагы Камиля Талиева 10 секунд. Камиля Талиева, Надира Нарматовна эки кишинин сунушуну, урматтуу коллегалар, биз колдошубуз керек. Кайрадан биринчи окуу режимине эгер сиздер эмнеге отурдуңар, угуп отурдуңар, ошону жазып алышыңыздар керек эле, эмне сунуш киргизип атканын. Кайрадан ошол режимге кайтарсаңыз, Талант Турдуматович, рахмат. Мен аны болочок телеком корпорациясынын жетекчиси менен дагы, маалымат министри менен дагы сүйлөшүп атабыз. Баары эле макул болуп атат. Ошондуктан биз 3-чү окууга киргенде дейбизби, же Талант Турдуматович экинчи окууга жанагы Камиля Талиева менен Нарматова айымдар киргизген сунушту элдер жыйналгандан кийин кайра коюңуз добушка. Себеп биз мунун сапаттык жагын күчөтүшүбүз керек. Мисалы мына 11-чи беренедеги ошол корпорация өзүнүн уставы боюнча иш алып барат дейт. Устав деген болбош керек, биз атайын мыйзам кабыл алып атабыз. Мыйзам улуттук телерадио корпорациясы жөнүндө болуп атат. Так жазылып атат. Бул жерде уставдын кажети жок. Андай болуш мүмкүн эмес. Анан жыл сайын президентке отчет берет дейт. Менимче ушуну биз элдин өкүлү болгондон кийин мына ратификация эмне үчүн элге алып келип атабыз? Жогорку кеңешке эл чечсин деп атабыз. Улуттук деген бул мамлекеттик, элдик. Ушуну киргизип койсо артык баштык кылбайт, бирок түшүнүп турам, колдоого ээ болбойт. Аттиң деп гана эрдибизди тиштеп калабыз. Мындан мыйзам жакшырмак. Мындан мыйзам күчтүү болмок тилекке каршы. Мына отурган жигиттерден сурасаңыздар, алардын деле каршылыгы жок. Ошол 11-чи берененин 9-чу пунктунда кеңеш түзүлөт дейт. Кеңешти башкы директор өзү дайындайт дейт. Андай болбойт. Телерадио корпорациясы кайда калат? Жамаатын сөзсүз түрдө бул жерге аралаштырыш керек. 14-чү берененин 3-чү пунктунда уставка дагы бир жолу кайрылып атат. 17-чи берененин 1-чи пунктунда укуктуу эмес, аны милдеттүү деп жазышыбыз керек кээ бир сөздөрдө. Ошондуктан туура көрсөңүздөр, баягы кийинки окууга келгенде Кайрат мырза, мына ушул нерселерди кайрадан эске алып келген болсок, эч талашы жок өтөт бул мыйзам, Кудай кааласа. Биз тек гана жакшырталы деген ниет менен айтып атабыз. Рахмат.